Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Жалпыңыздарга кутман таң. Монда оюнчук алып келдик Гришага. Гриша уже 7 айлык болуп калды. Интернетте бардыңар эле көрүп жүрсөңөр керек. Караганын акылдуулугун текшерет го. Ошону биз дагы көрөлү деп атабыз. Азыр Гриша менин үнүм угуп кыйкырып атат. Азыр чогуу көрөбүз кандай реакция кылат. Азыр реакция кылбашы дагы мүмкүн, анткени аны кичине тренировка кылдырыш керек. Айда. Бул жакта мен күндө иштеп болгон үчүн ичиде бардак болуп кетиптир. Канча көңүл бурбайсың. Азыр муну ачабыз. Гриш, жөнтүр. Монда оюнчу экен. Азыр буну чачып көрөбүз, кандай реакция кылат экен. Биз менен чогуу олтургула. Эми бул жагына кызыктуулар болот. Азыр урматтуу достор, башында оңойрак болуш үчүн эт жашырмайдан баштайбыз. Аке. Азыр, Гриш. Ай, болбой калды. Так. Этти жашырыш керек эле да. Оңойла таап кой. Азыр кийинкисин көрөбүз. Жаап көрөбүз, үстүнө коебуз. Ушунун ичинен алабы экен. Тапчы Гриша. Тапчы. Таалабы экен көрөбүз азыр. Аңтар. Ошонун ичинен. Көрдүңөрбү? Оңой эле таап коет да. Дагы бир нерсе көрөбүз. Так. Кандай кылсак? Тапчы. Тап. Жок. Нонун ичинде. Ал. Ач, Гриш. Ач. Красавчик. Муну жасадым эле баягы чубук менен чыгара турганычы. Бирок муну кыска болуп калып, жөн эле таап алып атат да. Алчкана. Тумшуга жетпейт. Ал нерсеге жетелейик. Амин үңгүрөн алып алдык. Ушундака. Азыр любой эле задачадан алып чыгат. Так, кандай кылабыз дагы? Дагы эмнелер бар кыйыныраак? Болду. Кырсак ачкан муну астырыбыз алайлы. Сак ачканда өтө агрессивный болуп калат да. Болду. Кач тур. Кана, Гриш. Кач. Азыр эми секин көндүрөбүз булчу. Жөн. Мындан алып салып көрөм. Жөн. Гриш. Оке. Нуңра. Нугайсыга. Хоп. Гриша. Наки. Нуңра. Ой. Оба. Жөн, сал. Оба. Нугайсыңка. Так. Гриша. Умнан кыккен. Ушинтип отурабыз, өзү баш иштей баштайт. Наки. Нон салсам. Наки.
Жоқ, бұл емес екен, Гриш. Наоборот, салсаң. Наоборот, салсаң. Гангер аласың. Табдыра бересің. На. Ном екен, көрдің бе? На, түк. Оба. Так. Жашыл. Тағы ұшын екен. Аз бір сірі салып қоғыз, анан кейін Гришаға көргіземіз. Хотя бы башында салат, же шығарат. Шеконun бирөсүн аткартабыз азырчы. Гриша азыр жакшылап карап атат. Салчы. Центр, Гриша. Центр. Хоп. Сал, Гриша. Гриша, сал. Bunu al koş gerekini. Дай. Сал, наоборот сал. Чачылбайды бұл азыр. Сен чачып бұз берем, Өзі интерес қарамай аштады. Ойнап атқанын көріп, интерес қарамай атады. Қана. Шығаршы соны. Жерде күч иштебейт. Күчкө салба. Күч иштебейт. Башың иштет, чыгар. Чыкпайт. Күч иштетсең чыкпайт. Кана. Центр. Так. Бол, тоголокторду сала албаса керек. Кайкаларды. Эми Гриша ушундан чыгарышың керек бирөөсүн. Алчы. Давай. Onu çıkar albaysın. Беркин чыгар. Ой, не грайн, чик этот. Давай. Сен талкалабай чыгар. Талкалава. Көтөр өйдөгө. Чыгарчы. Аз биринчи жолу ойноп атат достор. Туура түшүнгүлө. Биринчисинде эч ким эптей албайт. Бир көрүп алыш керек да просто. Давай. Түздө. Чыгар. Жан. Чыгар. Ой, нең дұрайындық. Айтпай, сындырбай чыгар. Так, задача қиын болып қалды ғой. Пока бүгінче секең өнче берет. Матчқа қалғанда әрбірін шығарғанда бірден тамақ береміз. Анан ошого көнө турган болуп калат. Так, буларды жыйнап койлу. Гриша бай. Oynaman var az mı? Talqalash керек та бұл. Ағарғанда бұл қызық болады. Тұншықты қарағылады. Коробканы жыртып таштады қарағылады. Қаншалық қатты. Бұлардың тұншығы постоянно қытышып тұрады екен да. Ошон үчүн кетишкен эме боло берет. Жана тынчышкандарды да ошондой эки тиши өсүп кете берет дейт го. Постоянно бирдекелерди качып туруш керек да булар. Карагылачы. Бул ичиндеги куленкаларды полный жыйнап койдум эле, кайра эле чачытат. Буюрса жаңы үйгө барганда сонун кылып уя жасап берем буга. Аз пока время өтөп турат. Ичи болит деп айтты го. Бұл өзі бардакты шығарғанын жақсы көрет көрмедім. Ештеке жоқ, тап-таза қылып қойсаңыз, бұл зерек өзі үшін. Кленкаларды бір-біріне кейістіріп, нараққа ұрып, бераққа ұрып. Шынайы жүргенін жақсы көрет та.
Гриша, Гриша. Күндү ушу акыбал чатак. Анан достор, сиздерге айта турган дагы бир нерсе бар. YouTube'га мен 2 ай видео жүктөбөй койгондон кийин немеси түшүп кетсе керек деп аттым эле. Короче, РПМ бирдеке деп коет. Ошону түшүп кетсе керек деп неме кылып атып, мурунку күнү киргизген видеодон 39 центтен түштү. Бул дегени жакшы эле результат. 39 цент дегени ар бир 1000 просмотрго 39 центтен берип атат. Мен былтыр эмес, жазында тынбай киргизип, бир ай бою тынбай киргизип атканда $1 чейин чыккан да. 1000 просмотрга $1 бере баштаган. Ошондо 10.000 просмотрга $10. Бир видео жок дегенде 10.000 просмотрдан алып аткан да. $10 биздин пулга ошондо бир 1000 сомдун тегерегинде болуп калат. Андай видеодон силер күнүнө 7, 8, 15 чейин киргизсеңер болот да. Ар бири алганда күнүнө $100 тегерегинде иштесе болот экен. Кыргызстандын YouTube'унда. Төлөбөй атат. Кыргызстандыкы бербейт дегендер бар. Ошолорго кыскача информация. Азыр биз буюрса 3-4 күндөн кийин YouTube'ду толугу менен баштайбыз. Күнүнө 3-төн 4төн видео тартып киргизгенге аракет кылабыз. Жалаң жаныбарлар боюнча киргизебиз. Буюрса анан арасында YouTube өзү премия сыяктуу кылып туруп бир видеоңорду дүйнөлүккө чыгарып берет, сөзсүз. Ал дегени бир видеодон $1000, $2000, $3000, $10.000, $10.000 чейин түшүп калат кедеч. Если активный кетирген болсоңор, арасында бир видеону сөзсүз чыгарат. Анткени бул система бардык жерде иштейт экен. Мен Instagramда дагы колдондум. Instagramда дагы киргизип талыкпай, токтобой менет кылганда арасында кетирип атты. Азыр ошентип 120.000 подписчик болду Instagramда. YouTube'га дагы нормально кетип аткан жеринен биздин иш башталып кетип, YouTube токтоп калган. Эми кайрадан YouTube баштайбыз. Если кыргыз YouTube канал баштайм дегендер болсо баштай бергиле, коркпой эле. Кечеги акыркы киргизген видеодон лайк менен комментарий көп болгон үчүн канча түштү, бир $10 түштү да, 1000 сомдон ашык акча түштү. Аны эми жөн эле баягы айланып жүрүп эле тартып койгон видео. Если берилип, мындай уюштуруп тарткан болсоңор көп эле түшөт экен. Ошон үчүн кимде ким көрүп аткан болсо лайк менен комментарий сөз жазып коюш керек экен да. Анткени башкаларга таралышына дагы ошол жардам берет экен. Эгер эч ким лайк баспай, комментарий жазбаса, YouTube автоматически ал видеону кызыксыз деп билет дагы, анан башкаларга көргөзгөнү токтотуп коет. Ошон үчүн лайк менен комментарий жазып тургула. Аз-аздан бошоп баштадык. Буюрса бир 3-4 күндүн ичинде тез видео киргизебиз. Дагы 2-3 кушка азыр аңчылыкка чыгабыз жакында. Уже документтерин даярдап алдык. Чыгып, тор жайып, кармайбыз. Алар менен дагы контент түзүшкө аракет кылабыз. Анан жазга барганда уже балапандар башталганда бүт жаныбарлардын балапандары жөнүндө информация, кантип багышты, үйрөтүштү видео тартып баштайм. Азырынча акырында баштайбыз. Баары бир ушул YouTube'дан бир күнү жакшы бир киреше чыкканга чейин аракет токтотпойбуз. Силер дагы колдогонду токтотпогула, урматтуулар.